Кеч күздө көчөт тигип жаткандар Талас Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын кызматкерлери. Азыр алар Бирючина бадалынын көчөттөрүн отургузууда. Аталган мекемеде Жекшенбек Субаналиев токойчу болуп иштейт. 12 жылдан бери тажрыйба топтоп, ар бир көчөттүн өнүп өсүүсүнө көңүл бурат. Айтымында азыркы тигилип жаткан бадалды уругунан өстүрүп 3 жылдай күткөн. Бұл бүрчине жа орыстар живой изгорет деп коет го, жана бул эми жана жайыгычы жашыл болуп турат, кесип койсоң коосу бар. Ошон үчүн муну азыр бизде жана питомникте бул өзү көп. Любой жерге тиксек болот, өстүрүп койгонбуз, даяр. Эч кимден сурабайбыз. Бул 2 жылдан ашып кетти да. Ана жерге отургузсула деди. Азыр эми муну азыр бул көчөттү отургузуп аткан себебибиз эртпе жаста. Анан эмеде күзгө мал отургузса жакшы да. 1300 сап келдик, 1300 көчөт тап келдик. Булардын эметкенден башын кесип койсо тегиз болуп, коос болуп өзү өрөт. Жашыл Чарбада иштеген жумушчулар мындай көрктөндүрүү иштерин көп жасашат. Буга чейин тигилген көчөттөр уурдалып, сынып, же мал жеп кеткен учурларга туш болушкан. Мындан улам аталган жумушчулар жашылдандырылган аянттарга аяр мамиле кылууга чакырышат. Тазы жашылданып көрктөндүрсө сонда адам ыраазы болсун, баягы менетиң акталат да. Ушу менетти сөйлөп койсо, тийбей ушуну жакшы болот эле, малдарын бекем байлап, малдарын коюп жатпайбы. Кийинки муундарга эстелик да. Тийип берели, жакшы калды. Ушун жанын Таласты шаарсы жашылдандырып, көрктөндүрүп береличи. Сама ушуда. Кудай сама бизе ден соолук берсин. Мына ошо балдар иштеп атабыз. Көрөсүздөр. Кыштын сууна карабайбыз. Мурда Талас шаарын жашылдандыруу үчүн мэрия көчөттөрдүн көбүн сырттан сатып алчу. Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы негизделгенден бери керектүү көчөттөр мекеменин питомнигинде өстүрүлүп, тийиштүү адистер иш алып барууда. Бул бир жагынан бюджетке үнөм, экинчи жагынан жер шартына ыңгайлашкан көчөттөрдүн өнүмдүүлүгү да жогору болууда. Бирүүчүлөрдүн бүттүгү өзүбүздүн парниктен чыгып атыр. Адан тышкары Талас шаарынын этажка үйлөрүндө жашаган домкомдор болсо, бизге проект менен, сунуш менен биздин домго ушундай Бирючина ушундай көчөттөрдөн тигип бериңиздер деп кайрылса, биз Талас Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы ар дайым тигип бергенге даярбыз. Бекер эле бизге сунуш эле менен эле арыз менен кайрылсын, ошо арыз аркылуу кайсыл домго барбасын биз тигип беребиз. 1200 дана Бирючина тигилип атат. Буга чейин Советский көчө 116 домго апарып тиккенбиз. Айрге да 5 туя, бир 405 дана Бирючина тигип кеттик. Белгилей кетсек, Талас шаарын жашылдандыруу максатында жыл башынан бери 3000ге жакын көчөт отургузулду. Облус борборун көрктөндүрүү иштери азыр да уланууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.